Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер, hurmattуу кесиптештер. Арыбаңыздар кандайсыздар, жакшысыздарбы? Малдарыңыз, жандарыңыз аманбы, буюрса. Бул видеону азыр тартып атканым себеби мына кайта башталган малдардын оорусу шарп яшур. Мына өткөндө бир 10 күн мурун Ошто башталыптыр, уктум. Ал жакта балдардан, фермерлерден байке мынандай болуп баштады, яшур кайра келди, эмне кылабыз деп азыр желинге берип атыптыр, өзгөчө. Бая былтыр 25-жылы августта аяктарында яшур келбеди эле, бүткүл Кыргызстанды оортуп чыкты. Мынтип айтканда чышар бүткүл аймактар. Ошондо бир канча видео тарттым эле ошол тууралуу. Андан кийин биз деле кармадык шарпты. Бир 5-6 жылдан бери боло эле жыл сайын вакцина кылчубуз сентябрь айында. Бул августта эрте келип бир саматта билдирбей мындай күтүлбөгөн жерден болуп кетти да. Ошо вакцинация кылып алганбыз. Бирок вакцина жардам бере алабы, бере албай, ал деле күмөн, сөзүн ачыгычы. Жардам береттир, бирок канчалык деңгээлде. Кандайдыр болбосун, ошо акыркы 5-6 жылдан бери яшур болбой жатты эле, мына быйыл август айында кармадык. Анан ошондон кийин дезинфекция кылдым. Ошол дезинфекция боюнча жакшы бир видео тартып, ошол жерде бөлүшө кеттим. Кандай кылса болот, эмне кылыш керек. Мурун жыл сайын кылчубуз. Анан ошол оору болбой, шарп болбой эметип жүргөндөн баягы жумуштун эмеси кылбай калдык эле. Мына быйыл кылдым, ошо яшурдун кесепетинен, шарптын кесепетинен. Мындай урматтуу коллегалар, урматтуу фермерлер, караңыздар. Өкмөт тарабынан бардык нерсени күтө берген болбойт. Ветслужба тарабынан бардык нерсени күтө берген болбойт. Кээ бир нерселерди биз өзүбүз кылышыбыз керек. Мына азыр экинчи волнасы башталыптыр. Мына чүйгө деле келди деп, мына азыр группалардан уктум. Бир канчосу мына чүйдө яшур башталды желин боюнча, желиндерде мына бүтүр болуп, бир калаты, бир кызыктай бир нерсе болуп атыптыр. Желинге берип атыптыр өзгөчө уйлардын. Бул жаман. Залакасын ким көрүп атат, ким кыйналып атат. Мына өзүбүз эле кыйналып атпайбызбы, фермерлерчи, туурабы, ошол малды баккан. Ошондуктан биз буну өзүбүз көзөмөлгө алып, бул биздин колубузда, үчүн дегенде. Өзүбүз алдын ала алып, ар бир чарбакер, ар бир фермер өз үй шарттарында короосун, мал турган жерин мына вет аптекаларда сатып атат. Өткөндө ошол YouTube каналыма кирип карасаңар, дезинфекция боюнча эң акыркы видео болсо керек. Ган деген, жаңылышпасам Ган деген 1 литрлик мындай өтө күчтүү эмес. Булардын деле түрдүүсү болот. Күчтүү эмес, бирок ошол вирус, бактериялерди өлтүрө турган мындай средство, дезинфекция. Ошону алып эле арзан, 650-700 сом 1 литри. Ал 1 литрди 100 литр сууга аралаштырасыңар. Караба, 100 литр сууга акта жатат. Вот ошентип аралаштырып, ойлогула 700 эле сом болгончу. Силер азыр яшур болуп ооруп атса, андан көп акча берип жүрүп атпайсыңарбы? Туурабы? Дары-дармегине. Кыйналганыңарды айтпай эле коеюн. Уй торпоон деле таштап коюп атат, бооз болсо ушундай учурда сүтүн тапшыра албай атасыңар, сая албай атасыңар, мастикке учуруп атат, эмне садырбайт, баягы желиндер бүдүрүп, ооруп эме болгон үчүн. Ойлогула мына канча эме. Ати Ган деген дары 700 сом болгону. Ошону алып 100 литр сууга аралаштырып, тоyттан баштап, тоyт жеринен баштап, акурунан турган, баскан, тийген, чычкан жерлерин, ошол жерлерди жөн эле чачып, дезинфекция кылып, 2-3 саат эле күтүп, 2-3 саат күтүп, анан кийин бир сире өзгөчө баягы акурун тазалап, калган жерлерин тазалаштын кереги жок. Бул именно ошондой сонун дары экен да, баягы өтө күчтүү эмес. Мен мурдан мурун күчтүүлөрүн колдончубуз. Уйду малды бир 2-3 күн киргизбей турган кылыпчы. Бунунку андай эмес экен, бул дарынкы Ган деген. Вот ошону 2-3 саат күтүп эле
турган баскан жерин эчтеке кылбай бир гана акурун кормушкасын тазалап суу менен аркасынан койсо болду, тазаланып калат экен. Вот ошентип ар бир чарбакер, ар бир фермер ошону жасасачы, биз мына яшур деген баледен кутулабыз, шарп деген баледен кутулабыз. Бир гана шарп эмес, башкаларынан деле кутулабыз. Лишай, наркы, берки, нудулярный дерматит, бунун баардыгы жугуштуу оорулар да, билесиңер. Жада калса бруцеллез, жада калса бруцеллездон кутулабыз. Бирок буну ар бир үй бүлө, ар бир аймакта, ар бир айылда, айыл ичинде ушуну жасашыбыз керек. Урматтуу коллегалар, тиги жасайт, мен жасабай кое берем, эчтеке болбойт, тиги тазаласа меникинен, жок, андай болбойт. Андай түшүнүктөн алыс болуңуздар. Келгиле ушуну өзүнүн колубузга алайлы. Ушу мал биздин мал. Ошол малдын аркасынан акча таап атабыз. Ошол малдын аркасынан курсабызды тойгузуп атабыз, мынтип айткандачы. Анан баягы чоң хозяйстволор, чоң фермалар кылып, анан 1-2-3 баш болгондор кылбай койсо, бул оору эч качан жоголбойт. Кайта эле улана берет. Ошондуктан мен мына элибизди, фермерлерибизди, ушул мал жан менен алек болгондорду, сүт эт багытында иштеген фермерлерибизди ушуга чакыра кетет элем. Келиңиздер, алайлы дагы өзүбүз колго алайлы. Ошол 700 сомдук дарыны алып эле бир дезинфекция кылып коюңуздар. Өзүңөрдүн чарбаңардын турган баскан жеринчи. Бир баш болсо дагы, 2 баш болсо дагы, ошондо вирус дегенди өзүңөр билесиңер. Бактерия, вирус дегендерди бул көзгө көрүнбөйт. Жүрө берет, жашай берет, тура берет дегендечи. Ошондуктан ар бирибиз ушуну колго алып, ушуну жасасак, мен ишенем, биз мына бара-бара жыл сайын жасасак, бир эле жолу эмес, жыл сайын кайра жасай берсек, профилактика катары, жөн эле ооруганда эмес, профилактика катары биз ушул оорулардан көбүнөн кутулабыз. Өзүбүзгө эле жакшы болот. Чыгым азаят. Ишибиз жеңилдейт, мынтип айткандачы. Мына ошол. Эми азыр Кудай сактасын, мына шарп жамандап атат, өтө мындай биринчисинен да жамандап атат, август айында болгондончу. Чымчык-пымчыктарды учуруп тургула, чарбага киргизбегиле, эмне үчүндө бул воздушный деле келет дегилечи, шарп. Эчтеке кыла албайсың. Көрдүңөр, мына ушундай да. Бирок мүмкүн болушунча чымчыктар менен келбесин да, жок дегендечи, алар переносчик ташуучу болуп калат да. Ошондуктан ошолорду айдап тургула. Машина мына базардан эт жаттагыла. Эмне үчүндө базарда арт тараптан келген мал да оорунун көбү базарда болот. Мына мал базарларында машина менен кирип чыга турган болсоңор, ал машинаны жууш керек, дөңгөлөктөрүн сөзсүз киргизбегенге аракет кылгыла. Өзүңөр барып келе турган болсоңор, мал базарга баягы кийип барган кийим, өтүктөр менен чарбаңарга кирбегиле. Ошентип өзүңөр эле алып келип аласыңар, мынтип айткандачы. Мына ушундай алдын ала чараларын көрсөңөр, буюрса жукпай өтүп кетет. Ошол келиңиздер, ушул 700 сомго болгон ган деген дарыны алгыла. Мына вет аптекаларда мен алып атам. Алып өткөндө жасадым, азыр дагы алып койдум. Дагы бир жасайм депчи. Ошону дагы жасайм дагы. Ошентип эми жыл сайын кайра ошону жасай беребиз. Буюрса, ошентип малды оорутпайбыз дегендей да. Ошо келгиле ушуну жасайлы. Бардык нерсе өзүбүздүн колубузда. Орусча айткандай, один за всех, все за одного дегендечи. Мен жасайм, тиги жасабайт, мага эмне деген болбойт. Жасаңыздар. Сураныч. Ошол урматтуу коллегалар, аман болуңуздар, арыбаңыздар, көрүшкөнчө.